Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында жана ошондой эле ЛФМ радиосунда ден соолук программасы кайрадан түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы кечиктирилгис жардам көрсөтүү. Дал мына ушул тема боюнча сиздерге кеңештерин айтуу үчүн атайын студиябызга коноктор чакырганбыз. Мен сиздерге тааныштырсам, Хайрулла Кахаров Ош шаардык тез жардам бекетинин мөөнөт башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Кылымбү Раимова, улуттук Кызыл Ай коомунун Ош облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биринчи жардам, анан кечиктерилгис жардам дегенде эле биз 103 кызматын эстейбиз да. Мына ушул 103 кызматы бүгүнкү пандемия учурунда кандай иштеп жатасыздар? Мурдага караганда эки эсе күчөтүлгөн режимде иштеп жатсаңыздар керек. Эми азыр шартка байланыштуу иштеп аракет кылдык. Колдон келишинче элге жардам берип жатабыз. Азыркы күндө состав толугу менен иштейт. Жакшы. Анан улуттук Кызыл Ай коомунда ушул пандемия башталгандан бери бир топ жумуштар жасап келесиздер. Өзүңүз айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Да бир жолу биз улуттук Кызыл Ай коому ошол пандемия башталгандан бери алгачкы жардамдарды биз өкмөттүн жардамчы катары МЧСтерге жана медицина кызматкерлерине, медицина мекемелерине жардам бере баштаганбыз. Андан сырткары аярлуу элдерге гуманитардык продуктовый наборлорду. Андан сырткары биздин өзүбүз Кызыл Ай коому көбүнчө улуу маалымат берүү менен алек болот. Ушул убакта элдердин маалыматтуулугу жогорулатуу боюнча COVID-19 илдетин кантип алдын алса болот, кантип коргонуу жолдорунан баштап, акыркы ошо алгачкы жардамды кантип көрсөтүү боюнча үйрөтүп келатабыз. Мына ушул 103 кызматында бүгүнкү күндө канча кызматкер иштеп жатат? Алар жетишип жатабы? Анан автоунаалар жөнүндө эле айтып берсеңиз болот. Эми бизде Жетиштүү деген. автоунаалар жетиштүү болуп калды. Эми жетиштүү деген менен бизге бул деле 14 машинабыз аздык кылат. Кече өкмөт тарабынан машина алдык. Ошол машиналарды уже линияга иштете баштадык. Бригадаларыбыз күндө 15-16 бригада машина чыкса, бригада врачебный, фельдшерский бригадаларыбыз 10-11 бригада чыгат. Жакшы, тема боюнча сүйлөшсөк, мына ушул кечиктирилгис жардам көрсөтүү бул бейтапка көрсөтүлгөн биринчи жардам болуп эсептелинет да. Ушул боюнча медициналык кызматкерлер келгичекте биринчи жардам кандай учурда көрсөтүлөт, анан кандай учурда көрсөтпөй эле ошол медициналык кызматкерлер күтүп турган жакшы. Ушул боюнча сиз баштасаңыз, Биз ушул алгачкы жардамды көрсөтүү боюнча ар бир адам алгачкы жардамды алууга укуктуу. Эгерде ошол адам алгачкы жардамды көрсөтө ала турган болсо, өзүнө ишенимдүү болсо, көрсөтсө болот. Эгерде ишеними жок болго, анда көбүрөөк мына мыкты адистердин кызматы керек болгон учурларда, эгерде өзүнө ишенбесе, анда алгачкы жардамды көрсөтпөк болсо, жөн гана мисалы алгачкы психосоциалдык колдоо болуп эсептелет. Бул психосоциалдык колдоо бул алгачкы жардамдын дагы бир бутагы болуп эсептелет. Эң негизги ролду ойночу. Медицина кызматкерлери келгичекти ал адамды тынчтандырып, же болбосо жанында туруп, болгону ошол жанында туруп жалгыз койбогону дагы бул эң чоң жардам деп эсептейм. Хайрулла мырза, кошумчаласаңыз, кайсыл учурда мисалы өзү негизи айтылат го, ар бир адам биринчи жардам көрсөтүүнү билиш керек деп. Анан кайсыл учурда чындыгында бейтапка тийбей эле сиздер күтүп турган жакшы? Дарыгер катары айтып өтсөңүз. Эгерде бийиктик жерлерден учуп кетсе, жыгылып жерге түшүп калса, больнойду козгогонго туура келбейт. Дагы. Анан кийин мына ДТП болгон маалда дагы больнойду козгогонго аракет кылыш керек. А жерде машинанын ичинде больнойдун омурткалары же мойну, эгерде аны жардам көрсөтөмдө машинадан чыгарып алган болсо, инвалид кылып коюшу мүмкүн. Жакшы, кошумчалайсыз. Биз ушул учурлардын алдын алуу үчүн дагы биз элге маалымат берүүдө басым жасайбыз. Жана тез жардамдан дагы туура жардам эң маанилүү деп эсептейбиз да. Элдерди окутуп атканда ушуга басым жасайбыз. Кандай туура жардам боюнча айтып берсеңиз болот, балким көрүүчүлөр үчүн өзгөчө маанилүү. Кырсыкка жараша, мисалы жана эле айтып атпайбы, ДТП учурунда
эгерде ал адамды туура чыгара албаса да, мисалы ошол омурткасы жабыркаган учурда туура эмес чыгарып койсо, бул ошол адамдын кийинки жашоосуна инвалидность алып келип коюшу мүмкүн. Ошондуктан барып эле тез жардамды аны сыртка алып чыгыштан эмес, биринчи ошо өзүнүн коопсуздугу и ошол жабырлануучунун коопсуздугун алдын алуу үчүн биринчи туура чыгарганды дагы үйрөтөбүз да. Мисалы, мойнун кантип кармаш керек, эгерде ал адам дем алып аткан болсо, тез жардам ушул убакта чакырылып келаткан болсо, биз ал адамга тийбейбиз. Мына ушул COVID-19 илдети көбүнө ошол дем алуу жолдорун жабыркатып, демди кыстыктырат деп айтылат да. Анан сиздер баргы чакты бейтапка кандай жардам берип турган жакшы? Эми биз жүзүштүн кызматкерлери баргыча болушунча комнаталарды ачып, айнекти ачып, желдетип туруш керек. Андан башка нерсе болбойт. Бизде машинабыз менен бригада барат, барганда баарында бизде кислород менен барат. Кислородко подключение кылып, больнойдун акыбалын көрөбүз. Больницага жеткирип жаткыра турган болсок, жаткырабыз, болбосо ордунда калат. Мына ушул пандемия башталгандан бери өзүңүздөргө маалым болгондой, колл-центр жана ошондой эле мобилдик бригада жана ошондой эле 103 кызматы иштеп жатасыздар да. Азыр адамдар ушу кайсыл учурда кимге байланышындагы мындай баш айланып калды десем болот да, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Сиздер кадимкидей эле чакырса барып атасыздар да. Бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган адамдарга да барып өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтүп, эгерде стационарга жеткириш керек болсо, ал жака жеткирип кызмат аткарып атасыздар. Эгерде консультация алайын, мен ковид менде барбы, жокпу деген болсо, ал вопростор менен ошо 118 кызматына кайрылып, ошолордон анан колл-центрлер бар, колл-центрлер менен байланышса, ошолор көбүрөөк маалымат берет да. Эгерде бизге деле кайрылса болот, биз деле маалымат бергенге даяр, но бизде линия занят болуп калат дагы, башка оору, тяжелый болуп ооруп аткан больнойго биз жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Ошону туура түшүнсөк дейбиз. Анан кийин анализ алыш керек, анализ коюш керек. Буга специальный мобильный бригадалар бар. Ошол Ош шаарында. Ошол мобильный бригадаларга кайрылып, ошолордон маалымат алганы дурус деп ойлойм. Көбүн эсе ушул сиздердин кесиптештериңиздер менен эфир жасаганыңызда кээде мисалы чакырбай турган учурда деле чакырып калышат деп айтып калышат да. Өзү негизи кайсыл учурда тез жардам кызматын чакырышыбыз керек? Тез жардам кызматын бул категорияга бөлүнүп кетет. Биринчи, экинчи, үчүнчү категориянын негизинде. Звонок кылган кезде дагы элдер кайрылганда дагы ушуну туура түшүнүш керек. Биринчи өчүрүттө инфарктный, инсультный, ДТП өтө оор абалдарды биринчи скорый помощь обслуживать этет. Экинчи этабы бар. Экинчи этаптарга өзүнчө категория каралган, ал больнойлорду. Үчүнчү этапка дагы больнойлорду карап, мына температура, жөтөлүп атам, башым ооруп атат, бутум ооруп атат деген бул үчүнчү этаптагы больнойлорго кирет. Буга чейин өздөрү жардам көрсөтүп турса дагы болот ага. Биз эң негизгиси оорулуунун немесini сактап, өмүрүн сактап калыш үчүн гана аракет кылышыбыз керек да. Биринчи өчүрүттө. Эми калгандарын дагы вызовдарын алабыз. Бирок алар кечигип болсо дагы барып кызмат көрсөтүлөт. Ал кечиктирүүнүн негизинде болот. Жакшы, мына ушул тез жардамга чалганда канча убакытта барасыздар деги? Айтайын дегеним, мисалы диспетчерге чалабыз, биз көбүн эсе чалабыз да, чалып, анан ал жерде жазып, регистрация кылып, анан кийин автоунааны жөнөтөбүз. Бул жерде мен ойлойм да, эгерде ошондой боло турган болсо, батыраак бейтапка жардам берүү максатында балким автоунааны жөнөтүп туруп, анан калган маалыматтарды алса кандай болот деген. Маалыматтарды алсак болот. Ошон үчүн биз санарип тештирүүгө өтөйлү деп аракет кылып атабыз. Бишкек шаары толугу менен скорый помощь санарип тештирүүгө өттү. Электронный болуп бар жогу убагында обслуживать этилип атат. Бизде электронныйга өтө элекпиз. Быйыл биринчи кварталга өтөбүз деп аракет кылдык эле. Мына COVID-19 илдети болгондо байланыштуу бул проект пока токтотулуп турат. Бул көптөгөн акчаны керектеле турган нерсе да. Жакшы. Бүгүнкү күндө донор болуу дагы бул биринчи жардамдардын бири болуп калды десем болот да. Себеп дегенде адам донор болуу менен кайсы бир адамдын өмүрүн сактап калып жатат да. Бул жаатта Улуттук Кызыл Ай коому жакшы жумуш жасап атасыздар. Ушул боюнча айтып берсеңиз.
Жана эле айтып кеткендей, улуттук кызыл ай коому ошол элге маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча, анан гумандуулукту өркүндөтүү боюнча бул ошол донор болууга баардык элдерди үгүттөп жатабыз. Кан борбору менен биргеликте бир нече акцияларды өткөздүк, ар кандай оорулууларга жардам берүү үчүн. Бул жактан жакшы өнүгүп баратат деп ойлойм. Элдер дагы өз ыктыяры менен кан донору болгонго азыр саны өстү деп ойлойм да, себеби актуалдуу тема болуп калды азыр учурда да. Кантип биз ушул элдерди ушул донор болууга чакырсак болот? Мисалы өткөндө гематологдор менен сүйлөшкөндө бүгүнкү күндө канга муктажбыз деген да маалыматты айтты эле да. Ооба, тилекке каршы бизде Кыргызстанда элдин санына караганда биздин кан жетиштүү эмес. Эми элдин маалыматтуулугун кантип жогорулайбыз? Аларды донор болууга кантип үгүттөйбүз? Аларга туура маалымат берүү менен кандай жакшы жактары бар кан донору болгондуктан. Андан адамдын өмүрүн сактап калууга өнөк болуу бул дагы эң чоң маани берет деп ойлойм ар бир адамдын жашоосуна да. Кайрулла мырза, сиз дарыгер катары ушул донор болуу деги эле ден соолукка пайдалуу, ушул боюнча айтып берсеңиз. Донор болуу бул ден соолукка пайдалуу болуп эсептелинет. Эми мына азыркы шартта, азыркы турмушта көрүп атасыңар, азыр бизде хижама деген нерселер көбөйүп кетти, сүлүк менен коюп атат. Мен ушуларга толугу менен өзүмүн бул жеке пикирим каршымын. Ошондон көрө ошол хижама кылып сүлүк койдургандар эгерде гепатит менен оорубаса, ВИЧ менен оорубаган болсо, ушуну кан борборуна барып канын тапшырып койсо, ошол канын деле бирөөнүн өмүрүн сактап калат да, ошол көбүрөөк соогу тийеби деген ойду айттым. Бул жеке менин өзүмдүн пикирим бул. Жакшы, мына ушул тез жардам жөнүндө сүйлөшсөк, тез жардам кызматынын иштөө функцияларына жыл сайын өзгөрүүлөр кирип турабы? Анан ошол эле учурда диспетчерлер дагы кандайдыр бир окуулардан өтүп турабы? Ушул боюнча эле айтып берсеңиз. Бизде жыл сайын окуулар өтүп турат. Диспетчерлер окутат, фельдшерлер, врачтар жылына 2 жолдон барып окуп, билим деңгээлин жогорулатып, кечиктирилгис медицина кызматы боюнча жардам көрсөтүүнү окуп келишет. Жакшы, анан ошол биринчи медициналык жардам көрсөтүүдө дары-дармектер мамлекет тарабынан берилеби? Бүгүнкү күндө бизде дары-дармектер өкмөт тарабынан берилет. Бизде аптекабыз бар. Аптекабыз ошо фельдшер, врачтарга эртең менен дары-дармекти толук кандуу камсыздап берет. Бул болгону эң алгачкы жардамга колдонуучу дары-дармектер эле. Ошол өкмөттүн эсебинен биз алып бекер камсыздайбыз. Бекер обслуживать. Жакшы, сиздер эл аралап жүрүп жакшы билесиздер. Ушул бүгүнкү оорудан коргонуу боюнча дагы айтып берсеңиздер кошумча. Мисалы, өзүңүздөр кантип коргоносуздар деги ушул боюнча айтсаңыз. Эми бизде азыр толугу менен СИЗ деп коет. Формаларыбыз жетиштүү. Ар бир бригада вызовка чыкканда вызовду формалар менен кийип, обслуживать этилип, анан чыгат. Анан кээ бир случайлар бар. Бизде диспетчерлерге звонок кылат дагы. Азыр эми жеңил, орто жеңил формалары үй шартында дарыланып аткандыгы үчүн ошону элдер туура эле айтып, ушундай мен ковид менен ооруйт элем, ушуну туура айтып койсо, биздин сотрудниктер дагы киргенде ойлонуп кирип, ойлонуп чыга турган болот да. Киргенде жашырып айтпай коюшуп атат. Ушул случайлар бизде кыйыныракка туура келип атат да. Көптөгөн сотрудниктерибизге оору жугуп атат. Больничныйда неме болуп атат, дем алып атат, бригадаларыбыз азайып атат. Бул албетте ишке кандайдыр бир кедергисин тийгизет. Кедергисин тийгизет. Жакшы, мына ушул биринчи жардамды мисалы эстен таанып турган учурда көрсөтөм деп мисалы ден соолугуна доо кетирип койгон учурлар болот да, ушул боюнча айтсаңыз. Эмнелерге көңүл буруш керек, мисалы Алгачкы жардамды көрсөтөрдөн жасалма дем алдыруу жасатып аткан. Жасалма дем алдыруу дагы бул да өтө этият болуш керек. Биз азыркы учурда жасалма дем алуусун өткөзүп атканда
мурда үйрөтүп атканда 30 жолу басып 2 жолу үйлөө болсо, азыр үйлөөнү сунуш кылбайбыз, себеби өзүнүн коопсуздугу үчүн. Алгачкы жардамды үйрөтүп атканда дагы биринчи ошол үйрөтүп аткан адамга ал өзүнүн коопсуздугун ошо жабырлануучудан жогору коюп туруп анан үйрөтөбүз да. Айтканда биринчи барардын алдын жадындагылардан бир эс учун текшерүү, биринчи эс учун текшерде жардам керекпи деп суроо. Ошол кадамдардан баштап, анан эгерде дем алуусу текшерип дем алуусу болбосо, калыбына келтириш үчүн кырынан жаткызып коебуз. Тез жардамды туура маалымат берип чакырышыбызга үйрөтөбүз. Бизде алгачкы жардамды көрсөтүп атканда да жана бул агай айтып кеткендей эле, жана тез жардамга туура маалыматты кантип бериш керек, кандай белгилерди туура айтыш керек. Ошолордон бери үйрөтөбүз да. Бирок сиздер эч кандай дары-дармек колдонбойсуздар, жөн гана биринчи жардам көрсөтөсүздөр. Биз ушул медицина кызматкерлери келгичекте жөнөкөй эле адам кырсыкка учурап калган болсо, ошондо кандай кадамдарды, кандай чараларды көрүш керек, ошону гана үйрөтөбүз. Кайрулла мырза, айтсаңыз, мына ушул 103 кызматына Ош шаары боюнча эле кайрылабы же Оштун чет жактарындагы райондордо киреби? Эми 103 кызматына бизге шаарга өзү Ош шаарына гана биз тейлешибиз керек. Анан Кара Суу району менен сүйлөштүк. Ош шаарынын чет жерлеринде полный Кара Суу районуна караштуу жерлер. Биз азыр эми Төлөкөн айыл өкмөтү менен неме кылдык, сүйлөшүп, Төлөкөн айыл өкмөтүнүн калкыны обслуживать этебиз. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын келип, жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ушуну менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.